Эстафеталык мелдеш Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата 100 жылдыкка 100 долбоор программасынын алкагында уюштурулган. Негизги максат үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу, окуучулар арасындагы кылмыштуулукту ооздуктоого багытталган. Кыргыз милициясынын 100 жылдыгына жана ошондой эле Нарын шаарынын аймагында үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу, жаш өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулукту, укук бузуучулуктун алдын алуу жана ошондой эле ата эне менен мектептин ортосундагы байланышты бекемдөө максатында ушул иш-чара өткөрүлүп жатат. Атам, апам жана мен аталышында спорттук эстафеталык мелдешке катышкан жалпы 27 оюнчу Ак Шуңкар, Достук, Намыс деп аталган 3 топко бөлүнүп таймаш өткөрүштү. Алар баскетбол тобу жана теннис ракеткасы менен шарикти жерге түшүрбөй, тоскоолдуктарды аралап чуркоо, аркан тартыш өңдө 7 эстафеталык тапшырмаларды аткарышты. Үйүр кызыткан бул оюн ата эне менен баланын, мектеп менен ата эненин ортосундагы байланышты чыңдоого түрткү берди десек болот. Эсенгул Ибраев мектебинде болуп өткөн иш-чара мага абдан жакшы таасир калтырды. Анткени бул балдар менен ата энелердин, мугалимдердин ортосундагы тыгыз байланышты баарыбызга билдирип турат. Ошон үчүн бул оюн мага аябай жакшы таасир калтырды. Ата эне менен баланын, мугалимдин ортосундагы ынтымак эч качан үзүлбөсүн. Оюнга катышуучулар берилген тапшырмаларды так аткарып, өз командасын алдыга сүрөөнгө аракет жасап жатышты. Ал эми командалардын көрмандары өз тарабын колдоп сүрөп дем берип турушту. Иш-чаранын дагы бир негизги максатынын бири окуучуларды спорттук мелдеш аркылуу биригүүгө тарбиялоо, рекетчилик өңдүү кылмыштуулукту болтурбоо болуп саналат. Андыктан катышкан окуучулар биримдикке чакырган тарбияны ушундай оюндар менен деле балдарга жеткирсе боло турганын айтышты. Негизи толук 27 адам катышты. 9 киши бөлүнүштү, команда 3 команда болду. Оюн жакшы өттү. Жакты бизге ушу конкурсту өткөргөнү жакшы. Эл бири-бири менен чогуу жүрүшүп, бир командада иштегенди үйрөнүшөт. Мелдештин жыйынтыгында Ак Шуңкар командасы 31 упай топтоп жеңүүчү аталып, ички иштер бөлүмүнүн кубогу Меоком оператордук компаниясынын спорттук кийимдери менен сыйланды. Ал эми 2-3 орунду камсыздаган командаларга диплом, кызыктыруучу белектер тапшырылды. Максат Абдракунов, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.